кыргыз болуп жаралгандан бери кыргыздын өзүнүн салты бар. Кыргыздын өзүнүн карманган альхамдулилля мусулманмын деген ислам дини бар. Кыргыздын өзүнүн каадасы, алпы, үрп адаты, жашоо тиричилиги, кулк мүнөзү кыргыздын өзүнүн келечеги болот. Ушул келечекти сактап калуу биздин колубузда, урматтуу кызматкерлер. Жашыруун эмес, азыр айыл шаарларда ата бабаларыбыз туткан салттуу ислам динден өзгөчөлөнүп, динибиздин жаңыланган, бурмаланган эреже талаптарын чыгарышып, ар түрдүү коомго терс кийим-кечектерди кийишип, терс өздөрүнө кебете кепширлерин өзгөртүшүп, дини фанатизмдин салттуу исламга туура келбеген жорук жосунун жасап жатканына аз эмес. Билесиңер, эми муну ачык айтып коюш керек. Коомубузда бар жер айтылып жүрөт. Мен айтамбы, айтпаймбы, көрүп атасыңар аны бардыгыңызда. Ушул жерде эле кыргыз болгондон бери зыңкыйып жүргөнбүз бардыгыбыз. Эч кандай шалбырагандарды кийип, эч кандай 20-25 30 жаштагы балдарыбыз сакалдарын киндигине чейин түшүрүп алган жерги болгон эмес. Сакал койго деп эч ким айтпайт. Койгула сакалды. Тартиби менен койгула. Жоолукту салынгыла. Жаман, то есть мындай адаттардан арылгыла. Жоолуктарды салынып, жакшынакай болуп кийинип, ушундай болуп жүргүлө. Бирок башка элдердин, башка журттардын, башка дини агымдардын үрп адатын бизге алып келбегиле. Биз кыргыздар ар бир мамлекет өзүнчө. Дүйнөдө бүгүнкү күндө 200дөн ашык мамлекет бар. Ар түрдүү мамлекет бар. Сауд Арабия деген мамлекет бар, Катар деген мамлекет бар, Турция бар, Россия бар, Казакстан бар, жана Кыргызстан бар. Кыргыздар өзүнүн үрп адаты менен жашап келген, өзүнүн кулк мүнөзүн белгилеп келген, өзүбүздүн биздин каада салтыбыз бар, тарыхыбыз бар. Муну ошону сактап калып, кийинки буунга өткүзүп беришибиз керек. Биз эч качан кыргыздар араб болуп кетпейбиз. Биз эч качан кыргыздар орус болуп кетпейбиз. Кыргыздар кыргыз бойдон калабыз. Ушул маселени, урматтуу туугандар, аягына чейин чыгарышыңар керек. Ушул маселени контролдошуңар керек.